Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Assalamu alaikum ve rahmatullahi ve berekatuhu. Hurmatly Rezelim, hurmatly momin musulmandar. Ar biribizge Allah Taala iman, tuğra jol, oşonday ele bardız oşu mezgilde köptön adamda orup atat, ошол баарын Allah Taala şifa versin. Oşonday ele ошол ылаңдан Allah Taala barыбыз сактанын болсун, оңой олтоң, ошо ооруларыбыздан кутулууга мүмкүнчүлүк берсин. Эми ар бирибизге субханалла тааргандай сунуларды береткен, бирөөнү оору менен, бирөөнү карыздык менен, да бирөөнү аргандай бир оорулардын да бир себептери менен экен. Урматтуу bir тууганым, эми ошондой болсо да сиз менен биз албетте ар дайым рухтун азыгын, жандын азыгын берип турушубуз шарт экен. Эмне үчүн десе анткени сиз менен биз эки нерсени туруп атат экенбиз. Биринчи сырткы көрүнүштө, экинчиси ички көрүнүштө. Сырткы көрүнүштө биз ушул өзүнүн динин чөзүп отурган болсо, муну албетте баалап баркташыбыз зарыл экен. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эки неамат бар дейт. Эки неамат бар, эки жакшылык бар. Ошол эки жакшылыкка кадыры ал бар мезгилде билинбейт экен. Биринчиси бул бош убакыт, экинчиси болсо бул ден соолук деген экен. Эми качан гана алар субханалла бизге тартыш болуп калганда, качан ден соолугубузга оорчулук келгенде, мына ошондо адам баласы убакыттын ден соолугун кадырын билет экен. Эми муну мен эмне айтмакчыбыз? Анткени адам, инсан бир нече баскычты басат экен. Баскычтардын биринчиси бул биз субханалла атанын белинде, андан эненин ичинде, андан кийинкиси наристе болуп бул дүйнөгө келишибиз субханалла бул үчүнчү баскыч. Мына ошо үчүнчү баскыч болсо бул тирликтө Allah Taala siz менен бизге эң биринчи наристелик, андан уландык, андан жашчылык, андан жигиттик, андан орто жаштык, андан кийин субханалла мынекен каарлык кылып бул дүйнөдө өмүрүбүздү 4 тайпада өткөзөт экенбиз. Biz bugün inşallah momin musulmandын жаштыгы, ошондой эле сиз менен биздин жаш кезибизди кандай колдонушубуз керектиги туурасында бир аз болсо сөз кылабыз. Албетте айтып аткан сөздүн баардыгы тең улуу кудуретти Алла Тааланын Куранына, ошондой эле пайгамбар Мухаммад алейхисаламдын чыныгы сүннөтүнө, ошондой эле сахабалардын сүннөтүнө, таба табайиндердин айтып кеткендерине, ошондой эле субханалла алым салафтардын айткандай алдыңкы келечекти, мурунку болгон аалымдардын айткан сөздөрүн балки сиздерге эсиңиздерге салып, биз өзүбүз да сабак алып иншалла туура жолго тандайбыз деген ойдобуз. Демек, момундун жаштыгы демекчибиз. Баскычтардын эң жакшысы бул инсан качан бул дүйнөнү тили менен, колу менен, көзү менен таанып бүткөндөн кийин акылы менен таанып турган мезгил келет. Мына ошону биз жаштык деп айтабыз. Сүйүктүү пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бир айткан сөзүндө жаштык бул жиндилик деген экен. Деп айтканыбыз, жаш кезинде инсан акылына салып ар кандай нерсени кылып коюшу мүмкүн. Кээ бирде акылына салып жаман нерсени жакшы нерсе көрсөтүп коюшу мүмкүн. Ошол эмеде жакшы нерсени кылып пайда таап калышы мүмкүн экен. Кыргыз ата бабабызда болсо акыл бар, эси жок деп айткан экен. Демек, акыл бар, эси жок дегенибиз, акыл бар болсо дагы авалки жашоодо тажрыйбасы аз болгон себебинен авалки жашоодо бир туура эмес нерселерди кылып алышы мүмкүн экен. Демек, биз ошол нерсеге чыйыр жол салышыбыз ар бир имамдын, ар бир имандуу адамдын моюндагы милдет экенин унутпашыбыз керек. Азыркы заманда дагы билсеңиздер көптөгөн жаштардын ушул кичине бир акылы жоктугунан, акылдын эстин жоктугунан мынекен шашып бир туура эмес иштерге барып алышы, ошол мамлекеттик мыйзамга да каршы боло турган ишти кылып алышы мүмкүн. Ошол эмеде субхан адамзатка бул адебине туура келбеген иштерди кылып алып, адашып атканын көрүп атабыз. Мына түнкү клубтарда канча жаштарыбыз жүрөт. Ата энеси мисалы Баткенде, Авалке Нарында, Көлдүн тетиги бир мындай айтканда эң алыс жерлерде ата энеси бир кичинекей бир коюн сатып, ошо уюн сатып, алгым жерме иштетип кел, ага акчаны бер, балам окусун деп бияка жиберген болсо Бишкекке, же Ошко мына ал жерден ушул ал ата энесинин адалдан тапкан акчасын туура эмес колдонуп, ошо менен түн ичинде түнкү клубтарда ар кандай бузукулукта арак, тамеки, наша, наркотиктерге колдонуп, мынекен акылы болуп турса дагы эси жоктугунан субханалла ушул жаман иштерге барып атат экен. Урматтуу бир тууганым, урматтуу момун мусулман. Биз эмне үчүн мусулманга акыркы пайгамбар Мухаммад алейхисалам келген, андан кийин пайгамбар болбойт деп айтабыз. Туура, бирок аалымдар, уламалар бул пайгамбарлыктын мураскору, же болсо акыйкат Алладан келген китепке, пайгамбардын сүннөтүнө эргешип, ошону окуп билип, моюндарына жүк болуп, адамзатка үлгү болуп, пайгамбарчылыкты уланта турган себебинен пайгамбардын мураскору болду.
Ал эми ошол пайгамбардын мураскорунан болгон аалымдардын сабактарына отуруп, алардын сөздөрүн угуп, чыныгы нерсе туура эмне экен, туура эмес экенин билген ар бир мусулман авалки мусулмандын үстүндө эң бир милдеттин бирөөсү аны жакшылыкка буйруу экен. Жакшылыкка буйруу бул мусулман үчүн парз болот. Парз дегенибиз, эгерде сиз көчөдө бир адамдын бузукулук иш кылып атканын көрсөңүз, бөтөнчө азыркы мезгилде жаштарыбыздын ушундай бир акылы болуп туруп деле бирок неси жоктугунан кылып аткан ишин көргөндөн кийин, балам бул кылып аткан нерсең туура эмес деп, кызым бул кылып аткан нерсең туура эмес деп тилибиз менен айтышыбыз зарыл экен. Же болбосо эмне экен, биринчиси колубуз менен токтотуп, кой мун болбойт деп, экинчиси болсо тилибиз менен токтотушубуз керек экен. Үчүнчүсү, эми кылып аткан нерсени кол менен да, тил менен да токтобогон болсо, ичибизден авалыкма таң көрүшүн нерсени кылбаса жакшы болмок деп, башкаларга субхана үлгү боло турганчалык, ай ушунун жолун жолдобогула, ушундай жолго барбагыла деп, авалки ичибизден да, сыртыбыздан башка бирөөлөргө айтып турушубуз керек экен. Эмне үчүн бул зарыл болуп эсептелет? Анткени себеби сиз менен биз буга жоопкербиз. Жоопкерчилик мойнубуздан эч качан алынбайт экен, унутпашыбыз керек экен. Кандай эле мисалы атабыз же энебиз үйдө 5 бала боло турган болсо, ош 5 баланын бирөөсү начар чыгып кала турган болсо, ага дайыма эскертип берип, ай сен ушундай элең, ушу жериң туура эмес эле, бул жер туура эмес кылып койчу элең, кээде калпайтып койчу элең, кой элди алдаба, бузукчулук кылба деп, ага улам эскерткендей эле, эмнекен биз дагы ушул ар бир жаман иш кылып аткан кызга дагы, балага дагы, керек болсо келинге дагы, керек болсо кемпирге дагы, керек болсо аксакал болгон чалга дагы эмне экен, мойнубузда милдетибиз экен, аларга туура жолду көрсөтүп айтып туруу, урматтуу бир тууганым. Алхамдулилла, биз илгертеден илгерки мындай бир учу кыйры мындай үзүлүп калбаган элдин бир тукумдарынанбыз, урпактарынанбыз. Ошолордун биз мураскерлериненбиз. Биздин каадабызда, салтыбызда дагы керек болсо чектен чыгып калаткан баланы акырын келип, жакшынакай сөз менен, кээ бир убакыттарда субханалла улуулар чогулуп келип, бир ортого салып, акыл насаат айтып, оңдоп койгон элдеренбиз. Бизде да бир сөз бар. Бир бар гыйбат бар, бул ушак бол, бир бол кайбат бар. Кайбат дегенибиз кандай десек, авалки биздин өзүбүздүн түшүнүгүздү айтайын, анткени кээ бирлериңиздер башкача түшүнүктөрсүздөр. Кайбат дегенибиз акырын бир сөз менен кыйытып айтып, аны субхана ошо жигитти сөз менен акырын жыгып коюп, ошол жигитке, ошо аялга бирер кичинекей сөз менен айтып, мурунтан илгертен элибиз аны тарбияга салып келген. Керек болсо алардын айткан сөзүн өлгөнгө чейин эстеп, кээ бир убакыттарда аларды көргөндө уялып, кызарып калган илгерки ата бабаларыбыз болгон. Ал эми азыркы мезгилде болсо биз ушул нерсени кылбай калган себебинен. Керек болсо, мисалы айта турган болсо, кайнене деле өзүнүн келини азыркылар укпайт. Кээ болсо баланын деле энеси субханалла, балдар азыркы замандын балдар укпайт, эч нерсе деп айтпай атып, эмнеге алар укпайт деп алар бизди укпай калышты. Бул нерсени биз эмне үчүн айтып атабыз? Анткени себеби биз мусулмандар эң биринчи баланы тарбиялуу болуш керек деп айтыштан мурда биз биринчи коом, эл, ушул коомдун башында турган баардыгы тең ушул жоопкерчиликти мойнуна алып, биз буларга милдеткербиз, биз айтышыбыз керек, биз буларга жол көрсөтүшүбүз керек деген деңгээлде болуш керек деген сөздү айткым келип атат. Демек, машалла, урматтуу бир тууганым, мына сиз жоопкер экениңизди билдиңиз. Эми урматтуу менин балдарым, кыздарым, ошол баардыгыңызга кулагыңыздарга күмүш сырга менен, керек болсо алтын сырга менен субханалла айта турган улуу сөздөрдү кепсикке көңүл буруп, машалла, туура жолду табасыңар деген ойдомун. Жаштык инсан үчүн бир келет. Эртең күнү кайтарып келинбейт. Жаштык бир келет десек, кээ бирлери ооба, жаштык бир келет. Бул жаштыкты биз колдонушубуз керек дешип, күчүн ар кандай бир кереги жок нерселерге колдонушуп, пайдасыз нерсеге колдонуу. Ошол акылын дагы кереги жок жана пайдасыз жерлерге колдонуу субханалла туура эмес экенин эсиңизге түйүп алышыңыз керек. Тарыхта улуу Маймун деген бир улуу бир падыша өткөн. Качан ага падышачылык мойнуна жүктөлгөндөн кийин, ал өзүнүн элинин канчалык деңгээлде маданият, илимге өнүккөнүн билгиси келет дагы. Мына ал ушундай деп айтат. Элдин арасында кайсы бир өнөр ээси болгон болсо, алар баардыгы тең чогулуп келишсин деп элине жар салат. Мына ошол мезгилде элдин арасынан ар кандай өнөрдүн ээлери келип, аларды ошол турган жердеги элдер тараза болушуп, сот болушуп, ортолорунда субханалла алардын мелдешип аткан нерсесин карашып, акырында тыянак чыгарып, бир жаш баланы алып келишет. Мына бул эң чоң өнөрдүн ээси экен дешет. Мына ошол мезгилде баягыл Маймун падыша андан сурайт.
Sen emne деген өнөрдүн ээси белең десе, айтат экен, алыстыкта турган ийнеге ушу бир ийнени сайып көзүнөн өткөзөм деди. Мына ошол мезде кана көрсөтчү дегенде, баягы жигит алып туруп ийнени ырытканда, баягы ийненин көзүнөн өтүп кеткенин көрөт. Мына ошол мезгилде субханалла падыша андан сурайт. Сен канча жылдан бери ушул нерсеге алектендиң десе, айтат, мен муну үчүн 7 жыл өмүр өткөздүм. 7 жыл аракет кылдым деди. Аллаху акбар, урматтуу уртуганым. 7 жыл дегенди укканда падыша маймун ушундай ыйлагысы келип, бир ачуусу келип, ал жигитке ушундай деп кайрылды. Балам, сен ушу 7 жылдын ичинде ушу ийненин көзүнө ийнени киргизген үйрөнгөндөр авалки адамзатка пайдалуу болгон бир нерсени үйрөнүп, авалки кетмен чапканды үйрөнүп, субханалла арык чаба турган болсоң, адамдарга пайда келбейт беле деп катуу ачуусу келип, баягы жигитке жазасын бердирген экен. Урматтуу уртуганым, демек субханалла жашоону текке кетирүүнү биздин динибиз дагы, биздин ата-бабаларыбыз дагы, керек болсо ушул мезгилде дагы биз ата-энелер дагы ошондой акылдуулар жаман көрөрүн унутпашыбыз керек. Акылсыздык кылбоо бул зарыл. Анткени себеби убакыт өтө турган учкан куш сыяктуу бат эле өтүп кетет экен. Мына бүгүн мисалы убакытыңыз бар, эртең эч качан жаштыгыңыз кайтып келбейт. Бүгүн уйкуга, телефонго, ушундай кереги жок нерселерди, соцсеттеги кереги жок баракчаларды карап отуруп, өзүңүздүн жашооңузду өзүңүз текке кетирип албаңыз. Анткени илгертен айтылып келген, жаш кезинде алынган илим ташка тамга баскандай. Караңыз, ташка тамга баскандай дегени эмнекен? Бүгүн окуй турган болсоңуз, бүгүн үйрөнө турган болсоңуз, ал өмүр бою сиздин жашооңузда келе турган чоң бир пайда экенин унутпашыбыз керек. Урматтуу бир туугандар, жаштыкты биз балдарга үйрөтүшүбүз зарыл экен. Эмне үчүн мына айтып атам, азыр жаш балдар жөнөтүп келген кайра ата-энелерге, ага бир туугандар улуу муунга кайрып аткан себеби ушул эки. Анткени себеби улуу адамдар ушундай айтып чыккан экен. Эгер дейт жаш жигит зына кыла турган болсо, ойноштук кыла турган болсо, бул чоң жаман нерсе дейт. Бирок аксакалдын зына кылганы андан жаман деген экен. Дегенибиз азыркы мезгилде кээ бир улуу муундагы адамдар өзүн жаш баладай сезип, кичинекей бала кылбаган амалдар кылып аткан болсо, биздин жаш балдарыбыз кантип бизден үлгү аларына мындай көзүбүз жетпестен, кээ бир убакыттарда кайран ар жак бер жактан ыйлагын келе турганын эстен чыгарбасак. Демек уулум, бул дүйнөдө эң биринчи адам үчүн зарыл болгон нерсе бул илим экен. Илим дегенибиз, илим бул дүйнөдөгү ырыскынын ачкычы. Илим деген бул дүйнөдөгү керек болсо инсан үчүн келечекте боло турган баардык жакшылыктын ачкычы болуп эсептелет. Шариятыбыз ислам динибизде, мусулманчылыкта деп коелу, урматтуу уртугандар, эч качан караңгылыкты, наадандыкты жактырган эмес. Караңгылык, наадандык биздин мусулманга такыр тиешеси жок, унутпаңыздар. Анткени сүйүктүү пайгамбар Мухаммад алейхиссалам өзү качан ушул пайгамбарга берилгенден баштап Алла Таала ага түшүргөн эң биринчи нерсе икра, окугун деген сөз боло турган болсо, ал окугунун аркасында Алла Таала карап үлгү алгын, ойлонгун, аракет кылгын деген нерселер жатарын унутпаңыздар. Улуу кудуретти Алла Таала окугун деген сөздү, оку деген сөздүн маанисинде эле терең нерсе. Демек инсаният бул дүйнөдө илим билим менен, ушу технология болсун мейли, кайсы деңгээлде болсун, илим билип ала турган болсо, ал илимдин аркасында сөзсүз иншаалла чоңдогон пайдалар бар экен. Урматтуу бир тууганым, урматтуу балам, Алла Тааланын алдында, Кудайдын алдында бара турган мезгилде болсо, Аллахтын алдында эң даражалуу болгон нерсе бул илим экен. Куттуу билимде, кутаткы билик деп билесиздер, ушул куттуу билим деген биздин ата-бабалар жазып кеткен китептин улуумдай даанышман китебинде дагы илим алгын, илим сага чыйыр жол салат, илим алгын сени ал бакытка алып барат деп айтканын унутпашыбыз керек экен. Эми урматтуу уртуган, кичине ортолордо бир суроолор болуп калат мынакей. Ошол суроолордо бир аз жооп бере турган болсок, машалла, ал дагы бир пайда болобу деген ойдобуз. Кийинки теманы улам улантып кете беребиз. Саламатсыздарбы дейт. Саламатчылык, ассаламу алейкум деп жазсаңыздар, бир туугандар өтө жакшы болот. Анткени ассаламу алейкум деген бул мусулмандын, момундун саламдашысы. Бул жерде ассаламу алейкум дегенде Алла Тааланын жакшылыгы, берекеси, райымы сага болсун деген да сөз экен, тынчтыгы сага болсун деген сөз экенин унутпашыбыз керек. Саламатсызбы деген андан кийин саламатчылык иншалла, ден соолугубуз жакшы, Кудайга шүгүр. Алла рызкыбызды берип атат, машалла, ата-энебиз, бир туугандарыбыз аман эсен, эл журтубуз тынч, мамлекет оңолуп атат деп саламатчылыкты тилеп айта беребиз биз дагы.
tahajjud namazын окуйт элем, негедир азыр окубай калдым, эмне болот, машалла. Эч нерсе болбойт, tahajjud намазын окубай калсаңыз эч нерсе болбойт. Болгон нерсеси сиздин жүзүңүздөн нуруңуз кетип калат. Субханалла, Алла менен сүйлөшө албай каласыз. Шайтан субханалла кечирип коюңуздар, кулакка заары ушатып кетет. Ошол эмезде субханалла сиздин жашооңузда бир аз мындай айтканда оорчулуктар, сыноо келет деген сөз да. Эмне үчүн муну айтып атам? Анткени tahajjud намазы окуганын 9 чоң пайдасы бар деп аалымдар айтышат. 9 пайдасынын бирөөсү ал Алла Тааланын досу болмойын Аллах жанын албайт экен. Ошол үчүн tahajjud бул ыктыярдуу нафил намаздардан бири эсептелет. Ал эми мойнубуздагы 5 маал намаз бул болсо субханалла даимий намаздардан экенин унутпашыбыз керек. А 5 маал намазды окубай калсак карыз болобуз. Эртең кайра карыздын казасын толуктап окушубуз керек болуп калат. Эрмек устазга сурайт. Рахмат. Устаз деп коюңузга рахмат. Илимибиз аз болсо дагы, кичинекей бир алган илимибиз болсо дагы, бир кичине устаз деп койсоңуз, бир аз сүйүнүп калат экенбиз. Рахмат, машалла. Биз болсо гарип, бир алсыз бир пендебиз. Эми устаз дегенге да кээ бир убакта татыктымбы, татыксызбы деп ойлоп кетем. Эми Аллахым баарыбызга береке берсин. Китеп сынак уюштуруп жатыпсыз, ошол жөнүндө айта кетсеңиз. Рахмат, машалла. Китеп сынак биз иншалла Исламбек Дайырбековдун дүйнөнү тааныткан окумуштар, ислам, мусулман окумуштар аттуу китебинен кылып атабыз. Урматтуу юрттан баарыңыздар катышасыз деген ойдомун. Биз өзү илим, билим, технологияны өтө бир жакшы көрөбүз. Ошол жердин ичинде айылы канча деген китептер окуган болсок, бул баланын жазган китебинин аркасында өтө бир зор эмгек бар экенин көрдүк, машалла. Ошондон кийин бул исламдагы аалым окумуштардын, жөн эле аалым окуш десе, алки дарат, фарз, мындай айтканда диний эмес, алки мындай айтканда табиятты таануу илимдериндеги исламдын окумуштуулардын кошкон, мусулман окумуштуулардын кошкон салымын көрүп, окуп көрүп, машалла, өзүбүздө жүрөгүбүздөн ушу китептен сынак өткөзүүнү чечтик. Анан ушуну Кудай буйрса алдында дагы мүмкүн боло турган болсо окусаңыздар, умрага жолдомолор, ошол эмеде дагы бир баалуу, сиздин жүрөгүңүзгө жагымдуу белектер болот иншалла. Ассаламу алейкум. Гусул алып жатканда дуасын уборду менен душ бир болсо айтуу керекпи? Эми субханалла гусул алып жаткан мезгилде негизинде ошол кылаардын алдында айтып койсоңуз болот. Бисмилланы айтып гусул ниетин кылып коесуз. Убордун ичинде деле болот иншалла, эч кандай бир зарыл эмес. Эми башында ниет кылып койгон болсоңуз дагы өзү жетиштүү болот иншалла. Гусул деген сөздү туура түшүнөт. Гусул гасала тазалануу. Ал эми гусул болсо бул шарияттагы эркек менен аял мамиле кылгандан кийин, аял кийсе этек кирип бүткөндөн кийин, бала эркек бала сууду түш көрүп балакатка толгондон кийин деп коебуз. Мына кээ бир гусулдар парыз болот. Кээ бирлери болсо важип болот, кээ бирлери сүннөт, кээ мустахаб болот, кээ бирлери. Бирок гусулсуз жүрүү жакшы эмес экен. Керек болсо басып жүргөн жерибиз дагы гусулсуз жүргөн адамга эми эң жаман сөздөр менен Алла Тааланы алып, Алла, ушу адам инсан мен үстүнө гусулсуз басып жүрөт деп Алла Тааланы арызана тургандыгы жөнүндө кабар айтылган. Ассаламу алейкум. Жашым 24, азыркы учурда Москвада эмгектенем. Жана бир кызды жакшы көрүп жүрөм. Үйгө акча которгонго толук которбойм. Тиги кыздын көңүлүн алыш үчүн белек берип жүрөм. Үйлөнүү максатында. Ушуну туурап жатамбы, туура болбосо, туура жөн айтып коесузбу? Алдын ала рахмат. Бир тууганым, машалла, албетте үйлөнүш керек. 24кө чыгып калыпсыз, машалла. Азыркы мезгилде эрте үйлөнүү зарыл деп эсептейм, анткени бузукулук фитна заманда. Бирок сиздин ушул ал кызга үйлөнүш максатында болсо дагы белек берип анын жанында жүрүшүңүз бул зынаанын бир түрү боло эсептелет. Күнөө экенин унутпаңыз. Аны кылбай эле ал кызга субханалла мен үйлөнө турган максатым бар деп балким эгер иманда түшүнүктүү боло турган болсо, ушинтип жүргөндө үйлөнүп алалы деп балким жолду көрсөтөр. Анткени себеби никеге болгонго чейинки аял кишиге коротулган акчанын баардыгы тең бул туура эмес, күнөө жолдо болуп калат. Ошол себептен никеден кийин калса ал соопко айланат. Ошол себептен машалла анын алдына барып ата энеңизди жиберип эртерээк куда түшүп койсоңуз жакшы болот иншалла. Куда түшүп алсаңыз жакшы болот. Ассаламу устаз, мен медреседе окуйм, азыр учурда бирок акы баалым туруктуу болбой жатат. Аябай кыйналдым, жан дүйнөм сыгылып, Аллага шүгүр, медресе окуп жатам. Бирок адамдар мен болгон мамиле оңолбой жатат дейт. Машалла, Аллах береке берсин. Ким айтыптыр, карындашымбы, инимби, баламбы, машалла, дин окуш жеңил деп.
Kebirleri oylaşot. Bu din okuş opon oylan derse, "Auzu billahi mineşşeytanirracim" dep 5 söz jattab ola turgan bolsa ele, molda olup kalat dep oylayt. Jok, андай emес. İlim jolu subhanallah öte or. İğne menen kuduk kasganday. Demek ilim adamdın beyişke bara turgan jolu jеңил bolot. Al эми шайтан болсо биздин илим алышыбызды каалабайт. Ошол себептен арга жагынан осфоса кылып, жаман ойлорду салып, сыгып, кысып, ар кандай бир ойлорду менен мынекен динден алыстатып салганга аракет кылат. Байкасаңыз элек акыркы убактарда соцсеттерде өзүнүн жоолугун чечкендигин, сакалын кыргандыгын, намазын окуй алгандагысын деп мындай бир адамдар мен я свободен деп кыйкырышып ушундай бир как будто динди жашоодо бир кысым катары көрүп алгандар бар. Кудайым сактасын. Кудайым сактасын. Урматтуу өртөганым, бул субханалла экен, бул кулдуктан Кудайдын кулдугунан качып, нафсисинин кулу болуу деген жаман. Биз тескерисинче нафсинин кулунан кутулуп, чыныгы жараткан Кудайдын кулу болгонго жанталашабыз. Ошол себебинен ушул өзүн өзү билип өтүгүн төргөлген нерсени бул мындай боштондук деп эсептеп жүргөндөр бул адашуунун үстүндө гана экен, унутпашыбыз керек. Урматтуу кызым, балам, оор болот, бирок аягында субханалла сөзсүз сооп болот иншалла. Менин атым Мээримгүл, 29 жаштамын, турмушка чыгып кет деп дуа кылып коюңузчу. Турмушка чыгып кет кызым, машалла. Алла береке берсин. Бардык эле кыргыз кызына, бардык эле ушул мусулман эмес болсо деле авалги субхана кыз кишинин эрге тийгени жакшы, эркектин болсо аялды болгону жакшы. Бул дүйнөнүн максаты, эркек менен жарашуу максаты экөө бири-бири менен машалла акыйкат нике табышып, акыйкат нике кылып, таза нике куруп, машалла таза урпактарды даярдап, бул дүйнө өзүндө адамзатка пайда келтире турган урпактуу болуш болсун, унутпашыбыз керек. Жалгыздык бир гана Кудайга азыркы мезгилде байкасаңыздар приоритет өтө мындай күчтүү болуп атат. Адамдар мына аял кишилер үйүң барбы, машинең барбы деп айтат деген сөз менен эле көптөгөн жигиттер Россияда, Англияда, Германияда, негизи бүт дүйнөбүздүн кыдырып ырыскы издеп ушу үйлөнүш оор болуп бараткан бир белгиси. Качан үйлөнүү оор болгондо бир туугандар билиңиздер, күнөө кылыш оңой болуп калат. Кудайым сактасын. Күйөөм жаман жолдо, жаман нерселерди көп колдонуп жатат. Кантип ал нерседен таштоого жардам бере алам дейт. Машалла, көп дуа кылыңыз, машалла. Мынакей күйөөсүнө күйүп, машалла, ушул жаман болсо да күйөөм деп койнунда жаткан аялдарга даңк. Аларга береке болсун, машалла, сизге береке болсун. Ошол жаман нерсесин көрбөй койгонго аракет кылып, жакшы жагын көрүп дуа кыла бериңиз иншалла. Билсеңиз керек, кээ бир убакыттарда кээ бир адамга айткандан көрө купуя дуа кылган жакшы. Кээ бир убакыттарда купуя дуа кылганга караганда акыйкат келип бетине айткан жакшы. Эми сумнекен ал айтканда жөн айтпастан авалкы күйүп, сүйүп, машалла, биз сизди жакшы көрөбүз, сиздин тозокко түшүп калышыңызды каалабайбыз деген сөздө, таризде сөздөрдү айтып, ушундай бир мааниде жооп кылып ал кишиге жакшы бир сөз айтсаңыз, авалкы иншалла оңолуп кетет. Мен медик болуп иштейм жана мен оронойн деген элем. Бирок мен иштеп жаткан жерде реанимацияда ар кандай нерсе болот. Ал жакта эркек киши жана аял киши авырат, ачык, жабын жүрүшпөйт. Аларды күндө көрөсүң жана кармайсың. Эми суроо иштесем боло береби же башка тармакка иштешим керекпи? Машалла, машалла. Сиздин эмгегиңиз, сиздин азык кылып аткан медик болуп иштеп атканыңыз, медицина тармагын, адамзаттын ден соолук тармагында иштеп атканыңыз шариатта сооп экенин унутпаңыз. Сиздин кылып аткан ишиңиз ата энеңизге таажы кие турган иш экенин унутпаңыз. Анткени себеби адамзаттын пайдасына окулган ар бир илим, пайдасына кеткен ар бир күч, кубат иншалла сооп болуп кайра кайтылат. Жолту салына бериңиз, машалла. Ошондой эле ал жерде иштеп мен билгенден реанимациядагылар бир аз жинди сыяктуу болуп эсептелишет. Эсине келбей ар кандай өшөт. Ошон сен аларды бир жиндилерде бир оорукчанда карай берген болсоңуз, машалла, сиздин ишиңиз адал болуп кете берет. Анан качан бир мүмкүнчүлүк болсо, балким реанимациядан башка жагына которулуп койсоңуз жакшыраак, бирок жумушуңузду тыштабаңыз эч качан. Ислам дининде субхана мили сабоолу, соле зөөкүр болот, эсенбиштик болсо тартып алгыч болот, же болсо медик боло турган болсо эле баягы бир нерсе жанагындай бир жаман жактарын айтып бербегиле. Булар дагы жакшынакай кадимки эле кесип болуп эсептелет, субханалла. Биз айткан жокпуз да, ууру болгула деп айткан жокпуз. Субханалла, киши өлтүргүч болду деп айткан жокпуз. Бунун баардыгы тең субханалла, эмнекен жаман нерселерден, бирок чын-чынына келгенде ар бир кесип ардактуу, Алла таала ошо сизге тандап, сизге берип, ошол нерсени рызкыңызга жазган экен. Иштегиле, машалла. Ассаламу ва рахматуллахи ва баракатуху. Ва алейкум салам ва рахматуллахи ва баракатуху. Устаз, аялым иштеймин дегенден жооп бердим. Эми биз көп урушабыз. Үйдүн иши калып калды. 3 балабыз бар. Кантип имандын чечимге келебиз? Кантип жолу кийгизем? Алла ыраазы болсун сизден. Машалла. Дегенден жооп бердим дегенинизде, бул жооп берип койгондо
сиз ошондо ал кишиге бошотуп салдыңызбы? Коюңуз, андай кылбаңыз. Эгер талак маселесине жетип калган болсо, андан көрө четишип жакшынакай жашаганга аракет кылыңыз. Албетте, субханалла, баягы кээ бир убакыттарда аял кишинин, эркек киши намаз окуп, аял киши намаз окубаган болсо, бир жаман көрүнүштө эсептелет. Кеп намаз окуган эркектер аял кишинин үйдө отурушун каалашат. Бирок эми бир аз түшүнбөй айткан болсо, жеңем түшүнбөй айткан болсо, субханалла, түшүнгөнүнчө бир аз карап, бир жардам кылып койсоңуз жакшы болоттур. Балким бир көйгөйү бардыр, балким сиз ошо көйгөйүн чечпеген себептүү, балким эже мен өзүмдүкүн өзүм таап, өзүм кийип, өзүм басам деп аткандыр, балким. Дагы көп нерсе бар да, бирок жооп берип коюм дегенде, бул талак болуп кеткен болсо, анда сиз күнөөкөр болдуңуз. Чоң күнөөкөр болдуңуз, субханалла. Бир 3 баланы энесиз калтырдыңыз деген сөз да. Баласы энесинин жанында турса дагы атасыз калтырдыңыз деген сөз болуп калат, тууган. Андан көрүп сизге жакшы бир кеңешим, эгерде талак маселеси болбогон болсо, ал киши менен жакшынакай сүйлөшүп, баардык муктаждыгын чечип бере турганыңыз моюңузга алып, зөөкүрлөнбөй, ал кишиге өктөн болбой, үстүнөн минип алып, индүктө тепсебей, алым жакшыраак бир мамиле кылып коесуз деген ойдомун. Мен баягы телевизордон айтып жаздырып койдуңуз, эгерде сиз менен анык сүйлөшкөн болсом, башкача чечим чыгармакмын, алейкум. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Устаз, мен Москвада иштейм, ата-энем жардам берем, жашым 17-те, анан намазымды эч эле баштай албай жатам. Же окусам рахат ала албай жатам. Чоң рахмат, Алла разы болсун. Албетте, машалла, ата-энеге жакшы мамиле кылуу бизге парз болунган. Ата-энеге субханаллалар каарып калган болсалар, биз жардам беришибиз керек, машалла. Эми сиздин азыр 17 жашка чыгып ата-энеңизди багып атканыңыз сооп, машалла. Эми эгерде ата-энеңиз жашыраак болгон болсо, сизди ата-энеңиз ушакка жиберип койгон болсо, эми кыз киши болгон болсо күнөө болду. Эркек бала болгон болсо тажрыйба болду. Бирок намазды окуй бергиле деп айтмакчымын. Эмне үчүн айтып атам? Намаз бул сөзсүз эле аны рахат менен окуш керек эмес. Анткени кээ бир алымдар айтат, эгерде сизге Алла Таала намаздын өзүн окуганга, ошонун кыймыл аракетин кылганга мүмкүнчүлүк берген болсо, мына бул жакшы. Ал эми намаздын ичинде ар кандай ойлордун келиши, намаздын ичинде ар кандай бир мындай айтканда бир кыймыл аракеттин болуп кетиши, субханалла, намазды буза турган даражада болбосо эч нерсе болбойт. Анткени себеп биздин намазыбызга турганда дагы шайтандын бир баласы келип бизге дайыма зыян береген аракет кыларын унутпашыбыз керек, машалла. Ассаламу устаз, Аллахым сизден разы болсун дейт. Мен 2 суроом бар эле. Биринчи, түшүмдө умурага билет алайын деп барып жатыптырмын. Алла кабыл этсин. Бирок акчам жетпей калыптыр. Бул эмненин белгиси? Экинчи суроо, мен бир жакшы таанышымдын аялы 5 жылдан бери ойноштук кылып жүрөт. Күйөөсү 5 маалына сакалчаны үчүнөт жүрөт. Аялы бейнамаз. Күйөөсүнө айтсам күнөө мага болобу же кыжалаттамын дейт. Астагфирулла, астагфирулла. Эми муну айтпай эле койгонуңуз деле туура. Бир үй бүлөгө кийлигишпей эле койгоңуз. Андан көрө ошол аялдын өзүнө айтыңыз. Бул кылып атканың туура эмес. Бул үй бүлөнүн маселесин мындай айтканда эң жаман акыбалга алып келатасыз деп коюп, ошол аялга насаат айтканыңыз жакшыраак деп ойлойм. Анан биз да дуа кылабыз. Ошол кишинин субханалла жанагындай бир туура жолго түшүп кетишин. Ал эми түшүңүз Кудай таалам насип кылып иншалла кабыл болсун, умрага барып келиңиз. Саламатсызбы? Менин суроом төмөндөгүдөй. Жолдошум экөөбүз баш кошконубузга 6 жыл болду. Ошонун 5 жылын бөлөк жашадык. Мен ата-энемдин үйүнө алып келип таштап кеткен. Бутума турганда алып кетем деп. Өз достору менен жашайт, акча салат кыздарына. Бирок мен чогуу жашагым келчү. Акыркы убакта аны жек көрүп жашагым келбей калды. Мен ажырашалык дедим. Туура кылдымбы? Тажап кеттим. Мындай жашоонун 2 кызыбыз бар дейт. Эми субханалла, бул жерде сиздин тажап кеткениңизден дагы ортоңордо сөз караш керек. 5 жылдан бери эле ал көчөлөп эле субханалла жүрсө, кантип 2 бала төрөлүп калды дейм да. Ошол сенен мындай бир кичине ачуу душман акыл дос дегендей ачуулук алдырбаңыз. Балким күйөөңүз чын эле балким сизге билгизбей бир үй аракет кылып, балким бир жай аракет кылып, иншалла жасаганга аракет кылып аткандыр. Урматтуу Үртү ханым, жашоодо өзү оорчулуктар болот. Ошол нерсеге машалла бир аз болсо дагы сабыр кылсак жакшы болот. Азыр кичине бир аз реклама тыныгы бар экен, туугандар. Андан кийин кайра сиздер менен кездешебиз. Ассаламу алейкум. Устаз, өзүмдү өткөндө жемелеп кайгырып эч нерсе кылгым келбейт. Устаз, өзүмдү өтүп кеткенге жемелеп кайгырып эч нерсе кылгым келбейт. Бактысыз сезем өзүмдү, канткенде адам болом. Устаз, сабактарга катышып, кайра эле мурунку абалга келем. Апатия жүрөм, көчөгө чыкпай, коркуп андан санда бери чыгам дейт.
Эми Аллахымыз береке берсин, сиздин маселеңизди мынтип эле бу телевизордон эле мынтип эле мынтип чече турган нерсе эмес. Мен сизди субханалла балким психолог десек, мына жанакы больницадагы кадимгидей болот. Биздин республикалык больницада психологторго барганга чакырамын. Жөн эле көчөдө бир психолог эмес, балким жанагындай бирөөнү мен психологмун, парапсихолог эмес, балким жакшынакай ошого барып дарысын ичип көрүңүз. Анан субхана эгер болбой турган болсо бир аз кичине дем салдырып көрүңүз. Мына ушундай кылсаңыз жакшыраак болот. Анткени себеп ар кандай акыбалда болот, бул кадимгидей илим болуп эсептелет. Биз дагы субхана жакында мунун сертификатын алдык психология боюнча. Эми айтайын деген нерсем, бул да чоң бир илим экендигине бул дагы бир биз мындай там бердик иншалла. Ошол себептен жөн эле бирөөдөн мынтип сурап айтып берген болбойт экенин унутпаңыз. Так, мен турмуштан ажырашкам, 2 балам бар. Анан жолдошумдун досу менен сүйлөшүп жакшы болуп кеттик. 3 жылдан бери нике кыйдырып чогуу жашайбыз. Бирок апасы бизге каршы чыгып ажыраш деп жатат. Мен ажырашкым келген жок. Эмне кылсам болот? Турмушка чыкканыңыз туура эле. Аны эми субханалла ошол күйөөңүз сизди кандай деп атат? Күйөөңүз сиз менен жакшынакай жашайм, эч проблема жок деп аткан болсо, болду иншалла. Кайненеңизге эмне кыласыз? Эми кайненеңиз менен урушуп талашпай, кайра тескерисинен барып жакшынакай ал киши менен мындай бир кандай десем, бир сөз табышып, жол табышып, белеңизди берип жол таап кеткен акылдуулук кылып таап алыңыз иншалла. Бул да болсо бир сиздин акылдуулугуңузга таяна турган нерсе экен. Аслан Устаз, акыркы 1 жыл менин жашоомду түп тамыры менен өзгөртүп жатат. Жакшы кызматта иштеп жаткам. Ал жер дагы мафия болуп кызматтан айрылып калдым. Кийин кайра пол жууп иштегенге алышты. Бирок өзүм бул ишимди кабыл албай кыйналып, көп жаман иштерди жасап жатат окшойм. Машинамды сүздүм, деги артка эле кетип жатам. Эмне кылышым керек? Тооба кылыңыз, машалла, тооба кылыңыз. Bu da kede jigit jö жүрөт, кээде жигит төө мүнөт, кээде жигит төө мүнөт, кээде бир жигит жөө жүрөт дейт субханалла. Бул демекчи бул жигитке да кызга да байланыштуу нерсе. Ырыскыбыз ар кимдики ар кандай, кээде мындай ченелет, кээде мындай ченелет. Ошого шүгүр айта турган болсок, тооба кыла турган болсок, иншалла бул нерседен чыгыш бар. Анан унутпаңыз, машалла, адам үчүн эң маанилүү нерсе бул дини. Ошол сенен диниңизди кармаңыз, диниңизге бекем болуңуз, тооба бир аз кичине болсо садака бериңиз. Анан текеберленбеңиз иншалла. Ошол нерсе баягы мындай элем аз мында болуп калдым деп баягы өзүңүздү ылдый санап, төмөн санабаганга аракет кылыңыз. Кайман аты менен же кличка аты менен атаса эмне болот? Жаман болот, күнөө болот. Аллага анын пайгамбарына жакпаган болот. Анткени себеп силер айтып аткан, коюп аткан лакаптан дейт, ал жакшыраак, андан да татыктуураак бир жакшы аты барды деп Алла айткан себебинен субханалла биз лакап коюш, ошол лакап менен шылдыңдоону шариятыбызда күнөө катары билебиз. Эми субхана күнөө дегенде Аллага жакпайт деген сөздү айткым келип атат. Ассаламу алейкум устаз, кандайсыз? Жакшы Кудай шүгүр, машалла. Мен Каракол шаарында блогер болуп жүрөм. Муктаж адамдарга көп кайрылат. Муктаж адамдар көп кайрылат. Сбор ачып, фонд сыяктуу кылып Инстаграмга чыгарып, отчет бер жардам кылсам кандай болот? Кеңешиңиз айтса кетсин, Алла ыраазы болсун. Эми кээ бир жерлер бар, мындай жактырылбайт шариятта. Анткени себеп бул жактырылбаган жагы, жактырылган жагы бар. Эми ошол жерде сиз мүмкүн болушунча машалла мындай бир ошол бере турган адамдын өзүн таап сбор кылбай эле, ошол адамдын өзүнө багыттап койсоңуздар, абалким субхана жакшыраак болот. Өзүңүз чогултпай эле багыттап коюңуз. Мына ушул жерге бергиле, муктажыраак экен деп койсоңуз, элдер берсе жакшы болот иншалла. Ассаламу устаз, биздин үй жайыбыз жок. Үйгө деп жолдошум экөөбүз 1 жарымдан бери каражат чогултуп келебиз. Бизге зекет важип болобу? Субханалла. Эми зекет парз болуш үчүн өзүнүн деңгээли бар. Мына ошол деңгээлге жеткенде бериши керек болот. Эми сиз субханалла үйүңүз жок болгон болсо дагы эле, мисалы биздин шариятыбызда 85 грамм алтынды коебуз. Ошонун наркында сомго айланткан болсо, канча сом болсо, ошонун 1 жыл өткөзгөндөн кийин 2,5% зекет катары берилиши керек болуп калат. Ооба. Зекет дегенде сиз ойлобоңуздар, мындай канча десем, мисалы 2,5% дегенде мисалы 10 миң сом боло турган болсо 250 сом сыяктуу дегендей эле, мына эң аз деңгээлде берилет. Ал колдон келсе берип койсоңуздар жакшыраак болот иншалла.
5 vakit namaz başlayın деп ниет кылып жатам дейт. Ниетиңиз Алла кабыл кылсын, машалла. Намаз окуңуз. Намаз бул мусулман үчүн парз. Эң биринчи сурак боло турган нерсе намаз. Эң биринчи жооп бере турган намаз. Намаз бул Алла менен сүйлөшүү. Намаз бул субханалла Алла Таала берген белек. Намаз бул субханалла Алла Таала менен эң чоң байланыштын бир жолу эсептелет. Күнөөнүн кечирилишине, рызкыбыздын көбөйүшүнө, жүзүбүздө нурдун болушуна, бейишке кирүүгө бир жол болуп эсептелет, субханалла. Демек, намаздын 12 миңден ашкан пайдасы бар. Ошол 12 миңден ашкан пайдасы 12 парздын ичинде деп айтышат алымдар. Демек, ошол 12 парздын намаздын ичинде сырткы алтоо, ички алтоону туура, так, адеби менен шариат көрсөткөндө окусаңыз, машалла, намаздын акыйкаты жашооңузга келет, машалла. Эми, урматтуу тууганым, ушул намаз тууралуу сөз болгондо дагы биз нерсе айтышыбыз керек экен. Ушул жаш кезинде Алла Таалага ибадат кылууну унутпашыбыз керек. Анткени себеп кыямат күнү эч бир көлөкө болбой турган мезгилде жаш кезинен Алла Тааладан корккон акыбалында намазда бекем болгон жигитке, кызга, машалла, Алла Таала көлөкө берет. Же болсо ошол көлөкөдө ал пайгамбарлар менен, шейиттер менен, улуу олия заттар менен турарын унутпашыңыздар керек, машалла. Намазга жаш балдар бекем болгонго аракет кылыңыздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Багымдат намаз насаат медиада 6-18 деп айтылат. Ошол насаатта убакыт келгенде сразу эле окуп алса болобу намаз? Болот, иншалла. Айылдагы мечиттер ар кандай окуй беришет. Азанды биз китеп мектепке жумушка барабыз, чыгышыбыз керек. Эрте чыкпаса кечиги сөзү кечиге сразу окуса болобу? Болот. Эч окуп кирди, убакыт кирди, маша сүннөтүн окуп, ошондо парзын окуп эле мектепке жумушка кете бериңиздер. Ассаламу алейкум, хижаб туура кийини айтып коесузбу? Кеңиришим, кеңири спортивка кийип алса шариатка да келбей калабы? Ооба, субханалла. Хижаб деген нерсе бул аял киши менен эркек кишинин ортосунда айырма болуп турушунун шарттарынын бирөөсү. Субханалла, азыркы көпчүлүктөр кийип жүргөн хижабтар булар жамуунун мындай бир кичине үлгүсүн кылып атышат, бирок окшошпой эсептелет. Анткени ошол узун көйнөк болушу, ошол эле субханалла кенен болушу шарт болуп эсептелет. Бул жөнүндө сизге көбүрөөк айтайын дейм, бирок хижаб өзү кенен, ошондой эле субханалла мындай бир дененин мүчөгө жабышпай турган болушу шарт болуп эсептелет. Ал эми жанагындай дене менен жабышып тура турган болсо, кие турган болсо, анын сыртынан сөзсүз абая деп коебуз, сыртынан кие турган дагы кийсе туура болот эсептелет. Экинчи аялы биз так бул жерде эме болуп атат да. Жакшы өткөзүп окшойсуң да. Анткени себеп аны жакшы көрбөй атат да. Экинчи аялы биздин аял. Ассаламу алейкум устаз, мен көптөн бери ооруп жүрөм, дарыланам, бирок ошол эле учурда оюма жаман нерсе келип алып жатат. Айыкпай калбаймбы, өлүп каламбы деген ойлор келет. Ушундай ойлордон кантип арылса болот? Дем салыш керек же кеңеш бериңиз суранчы. Эми айтайын деген нерсе ушул, эми субханалла, көп вакыттарда бул пессимизм деп коет, пассивге өтүү деп коебуз, мындай азыркы сөз айтканда. Алла Таала субханалла сиз менен бизге үмүт менен коркунучтун ортосунда жашоо деген нерсени бизге берген. Эми албетте баарыбыз корко турган нерсе өлүп кала турган болсок, намазым жок болсо, диним жок болсо кантип кетем дегендей ой боло турган болсо мүмкүн. Бирок эртең ооруп каламбы, кедей болуп каламбы, дагы эмне болуп кетем деген коркунучту чынында шайтан салат. Анткени шайтан Алла Таалага ошону айткан: мен алардын жүрөктөрүнө коркунуч саламын. Алардын жүрөктөрүнө коркунуч, кедейликтен коркунуч, оорудан коркунуч салып, субханалла, алардын жөнүндө айтканда чөктүрүп, сени унуттуруп коем деген. Кудай Таала тагдыр жазгандан кийин Кудайдан башка эч ким билбейт экен эртең эмне болот турганын. Ошол себептен бир тууганым сизге бир жакшы бир сөз мушул эки. Колдон келсе Аллага таяныңыз да, жакшылык дагы жаманчылык Алладан экенин унутпай, эртең Кудай жазганын көрөбүз, эл менен бир көрөбүз деген сөздү да унутпашыңыз керек, машалла. Намазды кандай туура баштаса болот? Маша оңой эле, эртең менен багамдатка турасыз да, мына баштайсыз. Ушу туура болуп эсептелет. Жана ошол намазды мүмкүн намаз окуганды билген, туура таква адамдын Ханафи мазхабында, Матуриди акыйдасында окугандар менен кошулуп окусаңыз, машалла, үйрөнсөңүз туура болот. Ассаламу алейкум, кандайсыз? Карган кайнатам, кайненем бар. Ва алейкум салам ва рахматуллах. Бирок алар аябай жаман сөздөрдү көп айтышат. Бизде кайнатам келиндин жанында да төшөктө жатканда сүйлөшө берет. Неберелеринде уялбайт,
өздері аябай қарып қалған. Эми субханалла эмне кыласыз, эми каарлык бул жаш кичинекей балада эле, эгер сиз кичинекей балаңызды эле туруп эле жанагындай жаман сөздөр сүйлөп аткан болсо эмне кылып атасыз? Эми бала деп коюп атасыз да, туурабы? Эми жаныңызда ушу аксакал сүйлөп коюп турган болсо, эмнекен эми бул чал болуп калыптыр, карып алжып калыптыр деп эле жакшы көңүлдө машалла көңүл бурбай жашай бериңиз. Аларга кызмат кылып кое бериңиз машалла. Эми тагдыр экен ушундай, эми сизге ушундай үй бүлө түш болуп калыптыр. Сабыр кылып балдарыңызга булар аксакалдар ушундай болуп калды, балдарым бул айтып аткан сөз жаман эмес, жаман сөздөр деп мындай бир түшүндүрүп коюңуз. Мен намаз окуганда көп адашам, оюма бирдемке келе берет. Эмне кылсам болот? Намаздын башында ниетиңизди туура кылыңыз. Бир аз кичине намаз баштаардын алдында даарат алгандан кийин отуруп бир жолу ла илаха иллаллах, астагфируллах деп субханалла, алхамдулилlah бир аз кичине бир ниетиңизди оңдоп, анан калыс Алла Таала үчүн, анан иншаалла Кудай Тааланын ыраазылыгы үчүн деп мындай бир ниетти турлаганга аракет кылыңыз. Ошондо дагы намазды баланча рекет деп так туура ниет кылдым. Багымдат намазын 2 рекет сүннөт окумакка чыныгы калыс Аллах ыраазылыгы үчүн деп а'уду биллахи минеш шайтанир ражим деп окуй турган болсоңуз, машалла кичине болсо дагы шайтан кол сала албай калганын унутпашыңыз керек. Бирок чын-чынында ар бир намаз көйгө шайтандын баласы келип кол саларын унутпашыбыз керек. Ассаламу алейкум. Менин апам жакында каза болуп калды. Апамдын азыр акчасы менде калып калды. Кандай жумшасам болот? Машалла өзүңүзгө жумшай бериңиз. Бир туугандарга жумшаңыз машалла. Бир туугандар айткыла, менде апам ушунча акчасы калды деп, анан эгерде муктажыраак болсо ошого бериңиз. Өтө жакшы болот. Асан устаз, келинчегим менен намаз окуунун астында эмне деп ниет кылып ыйманчылыкка чыгам? Эми аялыңызга имамчылыкка чыгыш шарт, мындай арка ниет кылдым имам болмокко деп айтпайсыз. Аялыңыз жөнөштү уюп коет, болду, субханалла. Анткени себеби баягы аялга имам болбойт да. Аял киши өзү ыктыда кылган болсо туура боло берет. Көп убактарда ушул баягы окуганда баягы имам болуп анан кийин аялыма имам кылыштыга ниет кылыш шарт эмес, жакшы болбойт. Ассаламу алейкум, мен 10 жаштамын, намаз окусам болот. Болот балам, болот. Окум машалла, өтө жакшы. Сиздин окуган намазыңыз машалла өтө чоң бир зор бир Алланын алдында сооп ата-энеңизге жетип турат. Бирөөнүн жашоосуна кызыгып жашап кетеби же ажырашабы деп төлгө салдырып андыган адамдар кандай жаза болот дейт. Эми кандай десек, шариятыбызда төлгө салуу, пал ачуу, карта менен кароо, жанагы астропрогноз, жана ушундай деген нерселерди айтуу, ошолорго кызыгуу бул арам болот, күнөө болот, субханалла. Бул ошол ыймандан чыгып калыш коркунучу да бар экен, унутпашыбыз керек. Кээ бир жер алынат, кээ бир мындай бир кичинекей бир жер бар, ыймандан чыкпаса чоң күнөөкөр боло турган жагы бар. Бирок чын-чын эгерде ошолорго ишенип, көз ачык ишенсе, төлгөчү ишенсе, деп келечекти айтканына ишенсе, бул арам болот да ыймандан чыгат. Мусулман болбой калат деген сөз, Кудай сактасын. Мен көптөн бери балалуу болбой жүрөм. Дуа кылып коюңуз, себебин кылып жатабыз иншалла. Аллахым сизге береке берсин, урпак берсин машалла. Келиндин согончогу канап машалла, томпойгон мындай берекелүү балдарды иншалла төрөп, үммөткө кызмат кыла турган балдарды берсин. Негизи өзү баары эле ушу бала маселесине келет дагы, анан бала жөнүндө көпсү нерсени айтышат. Бирок чын-чын келгенде баланы баягы төрөлгөн эмес, турарына сүйүн деп бекер айтпаса керек. Анткени себеп субханалла, баланы төрөтүп коюш оңой, төрөп коюшта малким оорчулук менен болсо дагы бир алып келиш бир себептиги болот экен. Бирок чын-чынында келгенде балага тарбия бериш оор экенин унутпашыбыз керек. Биринчи ата-энелер бала төрөтөрдөн мурда өзүн карап бир аз оңдоп алса жакшы болот деп ойлойм. Ассалам урматтуу молдоке, сизди телефондон көрүп кубанычтабыз, бирок кээ бир молдокелер телеге тыюу салган учурлар бар, ошо кандай карайсыз? Эми мен билгенден бир дагы молдо телевизорго тыюу салбайт. Анткени себеп субхана, бул да болсо илим билим технологиянын алдындагы өсүш өнүгүү болуп эсептелет. Анан эми анын ичиндеги жаман нерсени карабагыла деп айтышыбыз мүмкүн. Жаман кинолорду көрбө деп айтышыбыз мүмкүн. Баягы ата менен бала отуруп, баягы туура эмес нерсени кинону көрүп отуруш деле бул уятсыздык да. Илгертин атабыз уяты жоктун бети жок деп бекер айткан эместир балким, субханалла. Бети жоктун уяты жок деп айтышат. Ошол себептен уят, сыйыт деген нерселер сактала турган болсо, телевизорду көрүп отура бергиле. Илим билим технологиянын өскөнүн карагыла дегендей жок, субханалла. Биз мындай айтканда тыйган жокпуз. Мындай айтканда тартибин үйрөтүп атабыз иншалла. Мен кээ бир ислам жаатында кыздардын акыйда жаатында акыйда тууралуу жана фыкх тууралуу сабак бергенине күбө болуп калам.
жана каталар көп кетип калат. Толуктоо жазсам жаман көрүшөт. Ошон үчүн мен эмне кылсам туура болот? Жалпы эле айыл киши ошентип сабак бергенди кандай устаз эле дейт. Эми урматтуу бир туугандар, азыркы мезгилде ушул көптөгөн аял кишилер балки илим алганы деле, албаганы деле коомчулукка баягы чыгып атканын көрүп атабыз. Мен субханалла бул жөнүндө көп эле айткам, жакшы деп эсептебейм. Анткени себеби бул шариятыбызга каршы келет. Аял киши үнү дагы, өзү дагы авырат, уят болуп эсептелет. Эгер диндеги адамдар болсо мен түшүнөт. Ал эми динсиз адамдар, диндеги болбогон адамдар балким көрүп отуруп, азыр булар эмне болуп атат деши мүмкүн. Айтайын деген нерсем, урматтуу, ыймандуу биздин мусулман аялдарыбыз, машалла. Сиздердин ушул мындай бир көпчүлүккө жаатында чыгып, аялдардан башкаларга көрүнүп турушуңуздар жакшы эмес. Андан көрө жазсаңыздар болот. Мисалы, только аялдар үчүн деп, ошол бир гана аялдар көрө тургандай бир онлайн сабактарды уюштурса, ал жерде эркек болбогон болсо мүмкүн, бирок жанагындай сабактарды айтып, акыл насаатты айтып чыгып кетиши бул жакшы болбойт. Шариятыбызда күнөө деп айтамын. Ассаламу алейкум. Түнкү тахажжуд намазын даарат менен окуп, андан кийин гусул алса болобу же гусул менен окушу керекпи дейт. Өзү гусул бар болсо даарат болор да бар да, чын-чынында. Ал эми ошол гусулга чейин, тахажжуд намазына чейин дааратыңыз бар болгон болсо, ошо тахажжуд намазыңызды дааратыңыз менен окуй бересиз. Эгерде андан кийин айырдай алмамиле болгон болсо, сөзсүз конечно туруп гусул алышыңыз керек. Ассаламу алейкум, Аллахын сүйүктүү кулу. Рахмат, машалла. Биз жолдош менен жакшы жашабадык. Күндө арак ичет, күндө урушат. Таң аткыча кызымды карап уктабай чыгам. Өзүм жаштайман, кемпир болуп калдым. Эмне кылсам болот? Субханалла, өзүнчө бар бир аз кичине бир байкеге бир дары кыла турган, дары бердирип, балким субханалла даарылатканга аракет кылыңыздар. Анан байкеден субханалла бир туугандарын чакырып, жакшы адамдар чакырып, машалла эсине келтирүүгө аракет кылыңыздар. Анан эми эгер такыр болбой турган болсо, өз ата-энеңизге, бир туугандарыңызга айтып, балким бир жагдайын кылып, балким субханалла бир туура жолду табасыңар деп айтам. Анткени биз молдокелер эч качан бирөөнү ажырашып кет деп айтпайбыз. Эч качан бирөөнү субханалла тыштап кет деп айтпайбыз. Биз жолун тапкыла деп айтабыз. Анткени себеп азыркы акылдуу заман, акылдуулардын да заманы. Анткени ошол себептен машалла мүмкүн болсо балки ал киши сиз кеткенден андан да катуу ичип кетиши мүмкүн, көчөдө калып өлүп калышы мүмкүн дегендей, ошо колдон келсе машалла жакшы мамиле кылып аны оңдоого аракет кылыңыздар иншалла. Негедир жүрөм тынч болбой атат, жаман ойлорго батып, жүрөм бирдекке байланып кандай сунуш бересиз дейт. Эми бул сиз эле болуп аткан жоксуз бул нерсе. Азыр Кыргызстандын бардыгы десем да көпчүлүгү ушундай бир жанагындай бир кандай десем апатия, жанагындай бир нерв жагынан жабыркашып, кээ бирлери аз банкрот болуп калгандар болуп атат. Эми эмне кылабыз эми? Жашоо ушундай экен, бир аз сабыр кылган болсок, бекерден болуп аткан жок. Мүмкүн болушунча Алла Таалага таянып, пайгамбар жүйткөн дубаларды окуп, намаз окуп, даватыңарга чыгып, үйүңдө бир садака берип, бир аз машалла, балким кээ бирде жалгыз болбостон, балким үй бүлөңүз менен болсоңуз дагы бул нерсени чыгып кетесиз деген ойдомун. Эми убакыт аз болуп калган себебинен баарыңыздардан кечирим сурайбыз. Машалла бүгүнкү темабыз момундун жаштыгы туурасында болду. Аллахым баарыбызга, жаштарыбызга, балдарыбызга иман хидаят берсин, илим, билим, адеп, ахлак берсин. Машалла, жаштар эч качан бузулбасын. Жаштар биздин келечегибиз. Урматтуу туугандарым, балдарым, машалла, туура жолду тандайсыңар деп ойдомун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.